Ең тура ақида қайсы? Жана буга кандай далилдер бар? Ең тура ақида ахли сүннат вал жамаат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтканда, ай жөөттөрчү 71-ге бөлүнгөн, христиандар 72-ге бөлүнгөн, мусулмандар 73-ке бөлүнөт. Бирөөсүнөн башкасы бардыгы дозокто деген. Түбөлөтү дозокто калып калбайт, эми чыгат, бирок түп-түз бейишке барбайт. Ошол кайсы фирка нажия деп коет буну. Кутулуучу топ. Ал кайсы дегенде ма ана алейхи ва асхаби. Мен жана менин сахабаларым карманган жол ошол жол деген. Калгандардын бардыгы болбойт деген да. Ушудан анан кийин ахли суннат вал жамаат. Ахли суннат пайгамбардын сүннөтүн карманган, вал жамаат сахабалардын жамаатын карманган. Демек сахабалардын бирөөсүндө кафир дебей, ошолордун бардыгын караңыздар. Кур'ан сизге мага түшкөн эмес. Мухаммад алейхиссаламга түшкөн. Кур'анды хадиссиз түшүнүп болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям чечмелеп берет ал. Мына аяттын мааниси мындай, бул аяттын мааниси мындай деп. Чүнктү Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын биринчи талип илимдери, сабакка катышкандар, ушинтип уккан, отургандар, тарбиясын алгандар, алар кимдер? Алар сахабалар. Биринчи ошо Кур'ани Каримдин аят